Бишкек шаарында майып жарандар иштеген тамактануучу жай ачылды. Учурда Соломон сэндвич деп аталган ашканада 9 өзгөчө адам иштейт. Тейлөөчүлөр келген конокторго жылуу мамиле кылып, жайдары тосуп алышат. Кардарларга кызмат кылгандардын арасында 22 жаштагы Асрам бар. Ал келгендерди тосуп алып, тейлөө кызматын аткарат. Картошка филбушранды үйрөндү. Соуста толтурасың деп алады. Баташка соуста толтуруп. Картошка ачылтас, картошка жуу. Жактан пияз кескендерди жакты ысталып турган. Жакты жан достор таптым десем бол. Бири фри бышырса, бири ашкананын тазалыгы менен алек. Тамактануучу жайдын негиздөөчүлөрүнүн бири Джеймс Торсон Америкадан 4 жыл мурун келген. Алар майыптарга жардам берүү максатында атайын ушул бизнести ачышкан. Биздин максаттар көп, бирок көп адамдар көрдүк. Биздин максат өзгөчө адамдар үчүн, алардын мүмкүнчүлүк үчүн. Бирок бул биздин фундамент эмес. Биздин фундамент бул чейин. Биз аракет кылабыз баары нерсе Кудайдын кубаныч үчүн. Ошон үчүн мен бияка келдим 4 жыл мурун мен көрдүм өзгөчө адамдар мүмкүнчүлүктөр аз эле. Анан мен түшүндүрдүм алардын жаратчы Кудай. Ал билет бул адамдар мүмкүнчүлүк аз, депрессия бар. Ошон үчүн мен ойлоп баштадым, кантип мен алар мүмкүнчүлүк берем. Мен бир адам элемен, мен вакыт аз, бирок кантип. Анан мен көрдүм адамдар көбүнчө эгер үйдө эле отурат, өзгөчө эмес, алар депрессия болот. Бирок эгер алар жумуш бар, мүмкүнчүлүк бар, анан үмүт баштайт. Ошон үчүн биз өзгөчө адамдар үчүн бул бизнес ачылдык. Ашканада иштеген кызматкерлердин мүмкүнчүлүгүнө байланыштуу сэндвич гана жасалат. Бирок ага карабай келген кардарлардын саны арбын. Алардын дагы пикирин уктук. Мага баары жакты. Адамдарды көрүп алып, биякта инвалид адамдар иштейт экенин көрүп алып, чын айтканда жүрөгүмдө бир нерсе, бир кандай сезим болду да, жакшы сезим болду. Колу бутубуз бар, канча деген адамдар басып жүрөт эшикте, иштебей, бир кандай определенный причиналар таап эле иштебеш үчүнчү. Биякта деген адамдар инвалиди. Синдромум Дауна иштеп жүрүшөт да, биякта иштеп жүрүшөт. Бияка обязательно келип жүрөм, келип в дальнейшем обязательно келип обязательно буду какой-то вклад свой делать, да. Аталган кафеде калктын аярылуу катмарларынан 9 адам эмгектенет. Алардын колунан чыккан даамдарды Сүйүнбаев 142 дарегиндеги Соломон сэндвич кафесинен алып кетсеңиздер болот.